Merhabalar, şu kanalıma hoş geldiniz. Biz hazır İstanbul'a oblast çempiyonu boyunca gidip жатабыз. Biz şimdi İstanbul'a gidiyoruz bölge şampiyonası için. Аутизм баласы болгон, өзгөчө баласы болгон ата-энелерди өтө жакшы түшүнөм жана жакшы билем. Бу балдар мага келгенде 3,5 жаш, 4,5 жаш, 9,5 жаш болгон балдар эле. Мен ушу балдар менен чоңойдум. Акыркы күндөрү мага ушул суроолор аябай көп суралууда. Аутизм балдар ата-энеси жок, терапевт менен, тренер менен башка бир шаарга бара алабы, саякат кыла алабы деп. Охо, бул балдар менен канча жолу област, Түркия чемпиону, международный марафон, международный фестивальдерде канча жолу концерт койдук. Канчалаган жерлерге бардык, саякат кылдык. Анын санын мен деле унуттум да. Периштелерим ар убакта мени менен барышат, эч убакта ата-энелери келбейт. Мен уккандан бир көргөн дейт. Далил менен сүйлөгөндү жакшы көрөм. Ошол себептөө үмүт бар. Сиз туура методду колдонсоңуз, туура адистер менен иштесеңиз, туура программа жана пландарды кылсаңыз. Менин аутизм балама эмне болот? Мен бул дүйнөдөн өтүп кетсем, бул балага эмне болот деген суроолоруңар болсо, сиздерди капа кылган, сиздерди ойдондурган суроолор болсо, жазыңыздар. Пикир билишөбүз, ой билишөбүз, тажрыйба билишөбүз. Аутизм балдар кандай гана ийгиликке жетишиптир, өз көзүңүздөр менен көрүңүз, жорумдарыңыздарда жазыңыз. Bagajlar alındı. Эми гостиницага кетип жаткан учурубуз. Мейманканабызга келдик. Бизди өтө сонун тосуп алышты. Бир аздан кийин программа кылабыз. Балдар азыр комнаталарына жайгашууда. Кеч болду, эртең эми жарыш башталат. Мен да өзүм комнатама келдим. Биз үчүн көп бата кылыңыздар. Барыңыздарга кутман кеч, таттуу түштөрдү көрүңүздөр. Жакшы калыңыз, аман калыңыз.